Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, көңүл буруңуздар. Үй сатылат. Бишкек шаарынын батыш тарабы, селекциянын жогорку тарабы болот. Мен турган көчө магистраль. Сиздер Арчебештен магистраль менен келатканыңыздарда, оң тарабыңыздарда жаңы стадион салынып атат. Барыңыздар жакшы билесиздер. Мына ушул стадиондун тосмосу бүткөн жерден сол тарапка тоого карап буруласыздар. Бурулсаңыздар, дээрлик сатыла турган үй мына ушул тушта экен. Ушул тушта эле мына ушул жол бар бурулат экен, солго барып барсаңыздар эле зверохозяйство 6А дарегинде. Түз чыгасыздар бир 200 метрдей. Кайра жол менен эле солго бурулсаңыздар, ушул эле жолдун боюнда. Магистралдан бир 200 метр эле жолдун боюнда, тоо тарабында ылдый болсо мынакей селекция. Мына менен түшсөңүздөр ылдый селекция конушу. Шаарга карайт, Ленинский район, селекция дагы Ленинский районго карады. Ушул жерден үй сатылат. Мындан ары өтсөңүздөр, Круговой билесиздер. Бул жакта кут курулушун салып аткан үйлөрү, нар жагында дагы микрорайондор түшүп атат. Алыкулов көчөсү, эгерде бул жактан келсеңиздер, анда мына ушул стадионго жетип эле оң тарапка Калтар деген конушка буруласыздар. Урматтуу мекендештер, биз сатыла турган үйдүн жанына келдик. Бул Зверохозяйство көчөсү 6А дерегинде жайгашкан, ушул конверт тибинде салынган үй сатууга коюлду. Участогу жалпы 8 сотук, туурасы 15 метр. Мына сарайдан башталат, бул жагы мына ушул столба бүткөн жерге чейин экен. Узуну 52 метр. Аябай участогу кенен. Үй көрүп турганыңыздардай бери көчө жака жакын салынган, артында чоң огород, тоокканасы, бак тарактары бүт жетилген бак тарактары менен экен. Жалпы үй оңго 11 деп айтты. Сыртында веранда менен кошкондо бир оңго 12-13 болуп калат экен. Так, сыртында болсо бул жагында тапчаны, кичинекей кладовкасы, бул жагынан топкасы, бул жерден үйгө кирет экенсиздер. Көрүп турганыңыздардай, бул көчөдөн ары өтсөңүздөр, мына Калтар айылынын өйдөңкү тарабына чыгып барсаңыздар болот. Өзүңүздөр байкап турганыңыздардай мынакей магистраль көчөсү, мына машиналар өтүп атат. Бир 200-300 метрде эле магистраль көрүнүп турат тугандар. Селекциянын үстүңкү тарабы, тоо тарабы болуп калат. Жүрүңүздөр, үйдү кирип бир сыйра көрсөтүп чыга берейин. Ээси тааныштырды, бир сыйра эмистерге толук маалыматын берип көрсөтөлү. Бул жагында кладовка, жанында тапчан бар экен. Бул жакта майда чүйдө баягы жашыл зона, клубника, малина, бир тикенге кичинекей огород. Бул жагынан отопление ушул жактан жагылат экен. Бул жеринен үйгө кирет экенбиз. Жүрүңүздөр. Үй жалпы 2016 жылы салынган экен. Азыр мына учурда жашап аткан учуру. Эми билесиздер, сатууга туура келип туруп, ошондуктан сатууга коюлду. Бул жак верандада кухнясы, эми тамак ушул жактан бышырсаңыздар, ичинде дагы бир кухнясы бар экен. Мынакей караңыздар. Эми дача сыяктуу аябай сонун. Шаардын четинде эс ала турган. Эми азырынча шаардын чети магистралдын бою болушу мүмкүн, бирок 5-6 жылдан кийин бул жерлерге шаарлар түшсө, шаардын ортосунда калып калат. Так, бул жери коридор, оң жагында биринчи санузел жайгашкан, бир спальни, чоң зал, бул жагында бир спальни бар экен. Бул жагында болсо кухнясы. Мынакей, кухняны көрөлү. Кухня чакан, бир 3,5 чыга турган бөлмө. Бул жагында столешницалар бар экен, бул жерде отуруп иче турган стулу. Пластик терезелер, кирпич үй, бүт ички ремонттор евромен кылган экен. Так, мунун тушунда болсо санузел. Санузелду дагы меселе кирип көрсөтүп коеюн. Мынакей. Санузел бул жагында ваннасы, күзгүсү, раковина, унитаз, кыскасы бардык шарты бар. Суу, свет азырынча бар. Газ менен канализация өзүңүздөр билесиздер. Шаардын четтериндеги новостройкалардын бардыгына тартылат деп айтылган. Так, андан кийин бул жагында дагы бир жатаканасы. Мынакей. Эми бөлмөлөр 3,5 бөлмөлөр. Бул күн батыш тарабында. Мынакей. Паровой отоплениялар бүт коюлган. Үй дубалдары дагы бийик, 3 метр калтырылган. Бул жагында мынакей чоң зал, коноктордун бөлмөсү десек болот. Эми сөзсүз түрдө уже көчкөнгө даярданып, майда чүйдө буюм тайындардыгын чогултуп даярдап коюптур. Үстү начырный потолок, жандары гипсокартон, софиттер коюлган. Үй 2016 салынган тугандар. Кирпич, аябай жакшы салынган экен. Бул жакта дагы бир жатакана бар экен. Жүрүңүздөр, эми сырткы огороддордон бир сыйра көрсөтүп чыгалы. Огороддо мөмө жемиштин бүт түрү бар экен. Кыскасы, бүт нерсе өзүңүздөрдүн огородуңуздарда эле бышып турат экен. Так, огородко бул тараптан өтөбүз. Мынакей. Аралыгы бир 3 метр аралыкта огородко орун калтырыптыр. Бул жакта майда чүйдө стройматериалдар дагы бар экен. Так, огород аябай кенен тугандар. Бул жагында бир 35 метрдей примерно огород бар экен. Караңыздар. Мынакей, бул жак декоративден башталат, тиги декоративдерден бүтөт экен. Бул жерде эми чекеден санай турган болсок, алма, өрүк, шабдалы, кыскасы эмеге чейин бар экен, грушага чейин, алмуртка чейин бүт бар экен. Бул жакта мына 3
чоң бочкалар турат, резервуар. Кээде суу толтуруп коебуз дейт. Баягы суу үзүлсө же болбосо бак дарактарды сугарганга дейт. Иче турган суу постоянный бар экен туугандар. Көрдүңүздөр, үй кирпич менен бүт сейсмопояс как положенный сонун кылып салынган үй экен. Конверт үстүндө дагы полный профнастилдери, сайдингтери, суу түтүкчөлөрү бүт коюлган. Бул жакта бир 25-30 тегерегинде көчөт бар экен багы. Төрүндө болсо чоң тоок сарай менен, тоок кана менен анан сарай салган экен. Бир 2 уйга же бир 10-15 баш кой кармаганга дагы болот. Эми бул жак кенен баягы мал жайсаңыздар да болот, кыскасы сонун жер. Бул жери летний жак экен, бул жагы мына зимний. 2 уй же 3 уй кармасаңыздар болот. Үстүлөрү бүт USB менен утепление болгон экен. Бул жагы сетка боюнча, бул жагында болсо мынакей тоок кармалып турган экен вакытында. Тоок канасы 2 бөлмө, бул дагы пескоблок менен бүт курчап, үстүлөрүнө полный USB менен жасаптыр. Өрүк, алма, кыскасы көчөттөр бар жетилген, мөмөгө кирген көчөттөр. Басыны $65,000 сурап атат. Эгер кызыктуу болгон болсо, телефон номерлерге чалып, байланышып келсеңиздер болот. Арча бешиктен бүтүшүнөн, магистрал жактан бүтүшүнөн эле бир 2 километрде келсеңиздер, стадиондун берки бети болуп калат экен. Сонун, жакын, шаарга жакын. Мындан ары өтсөңүздөр, Алыкулов көчөсү менен магистрал көчөсүндө Кут курулуш компания чоң шаарча салып атат. Андан ары дагы микрорайондор түшүп атат. Бул жерге Бишкек Сити түшөт. Кыскасы өтө сонун жерде туугандар. Эгерде билгендер болсо, перспективасы сонун. Анан эң негизгиси бул Мурда Сокулук районуна карайт эле, азыр эми шаарга, Ленинскийге карап калды. Биз көрсөттүк, колдон келишинче 8 соток жер, 110 метр квадрат үйү менен, конверт үйүндө, ичинде көрдүңүздөр бүт шарты бар, сырткы дааратканалары бар, кыскасы унаа токтотот жерлери бар, шаарга сонун. Такси кызматы бүт келет экен. Телефон номерлерге чалып, ээси менен түзмө-түз байланышып, сүйлөшүп, баасын баалашып көрүңүздөр.